Министрлер кабинетinin төрағасы Акылбек Жапаров 13 июнда өкмөт үйүнүн алдына көзөмөл кассалык аппаратына каршы нааразычылык акцияга чыккан соодагерлер менен жолукту. Магазин, дүкөн иштеткендер ККМ жана эсеп фактурасынын киргизилишине каршы экендигин айтып, патент системасы калсын деген талаптарды коюшту. Бишкектен жана өлкөнүн башка аймактарынан келген соодагерлер ККМ колдонбогондорго айып салынып жаткандыгын айтып арызданышты. Акылбек Жапаров митингге чыккандардын арасынан 10 чакты өкүлдү кошуп алып, маселени чечүүнүн жолун караштырып чыгаарын айтты. Ал ККМ менен эсеп фактура чоң ишканалар үчүн жокко чыгарылбай тургандыгын кошумчалады. Жаңы салык кодексине ылайык өлкө аймагында соода сатык, жумуш аткаруу, тейлөө субъектилери накталай жана накталай эмес эсептешүүдө милдеттүү түрдө ККМ колдонулушу керек. Мындай милдеттүү талаптар 1 августтан тартып коюла баштайт. Бир катар ири базарларда иштеген соодагерлер буга карата нааразычылыгын билдирип, митинг, пикет өткөрүп келишет. Министрлер кабинетinin төрагасынын мурдагы орун басары Жылдыз Бакашева жаңы кызматка барды. Маалыматты маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматынан тастыкташты. Мекеменин маалыматына ылайык Жылдыз Бакашева тарых музейинин жетекчисинин милдетин убактылуу аткаруучу болуп дайындалды. Учурда ал ишке киришип милдетин аткарып жатат. Белгилей кетсек, 62 жаштагы Жылдыз Бакашева буга чейин министрлер кабинетinin төрагасынын орун басары болуп иштеген. Ага чейин 15 жылга жакын Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада директор болгон. Чүй облусунун Кемин районунда 20 жаштагы кыздала качкандар кармалды. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 11 июнга караган түнү саат 1:50 чамасында Кемин райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Чимгоргон айылында кыздала качуу болду деген маалымат түшкөн. Ыкчам аракеттердин натыйжасында Honda Inspire үлгүсүндөгү унаа кармалган. Аталган унаанын ичинде 20 жаштагы кыз болгон. Кыздала качууга шектелип 28 жаштагы 2 жаран кармалып, райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.